Туугандар мындай, кусул болуп калса, аялына жакындаганда же түшүркөп кала турган болсо, анын адеби жолу мындай. Эң алгач барып бошонуш керек, заара кылып. Себеп дегенде мүчөдө калып калган ушу урук ал зыян болуп калбас үчүн бошонуш керек. Бошонгондон кийин истинжа деп коет, ошо булганган жерлерди жууйт. Андан кийин анан гусулду ниет кылып, биринчи колду кадимкидей дарат алабыз. Кадимкидей эле дарат алабыз. Дарат жолу менде. Эгерде бүгүнкү күндө алхамдулилlah бардыгы эми мындай азыр шаарда туруп атабыз да, суу токтобой агып кете турган жер болсо, путту жуубай кое турасыз да. Эгерде акпай турган жер болуп кала турган болсо, мисалы, топуракта, же болбосо чөлдө, айылдарда суу бир жерге топтолуп кала турган жер болуп калса, анда путту жуубайбыз, исрап кылбайчы. Түшүндүңүздарбы? Путту эң акырында жуйбуз да. Оозуңузга 3 жолу дарат алып койдуңуз да, оозуңузга 3 жолу, мурунга 3 жолу, эми баш, оң, иин, сол, бардык денени 3 жолу жуйсуз. Киндик, ушулардын бардыгын суу жетпеген жер болбош керек туугандар. Же болбосо оң ийинден баш, анан сол ийин. Бул экинчи жол. Бут бардыгын жууп бүткөндөн кийин анан чыгып путту жууп коебуз да, бүттү. Эгерде агып кете турган болсо, анда путту деле кош баштан эле жууй берсек боло берет. 3 жолу жуйбуз болду. Анан кийимдерге, ич кийимдерге кайсы жерге тийип калган болсо, аны жууш керек. Аны жуубаса болбойт.